Словения Казахстандын Европа биримдигиндеги маанилүү өнөктөшү. Казахстандын экономикасына төз инвестициянын көлөмү 200 миллион долларга жакын болду. Словениялык капиталдын үлүшү бар 19 компания фармацевтика, унаа жасоо, телекоммуникация жана кайра жанма энергия булактары тармактарында ийгиликтүү бизнес жүргүзүп жатышат. Бүгүн Казакстанга биринчи жолу расмий сапар менен Словениянын президенти Наташа Пирц-Мусар келди. Аккордон резиденциясында салтанаттуу тосуп алуу аземи болуп өттү. Казакстан менен Словениянын президенттери кеңири курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы боюнча ЖМК өкүлдөрү үчүн брифинг өткөрүлдү. Цифрландыруу және инновация. Биз токен, жашыл энергетика, атом энергиясы, санариптештирүү жана инновация, саламаттыкты сактоо, туризм тармактарында жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдаштык. Колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү максималдуу пайдалануу үчүн мен өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүүгө жана анын ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарууга чакырдым. Эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрүнүн байланыштарын тереңдетүү маанилүү милдеттердин бири. Буга байланыштуу биз Казакстан-Словения ишкер кеңешин түзүү маселесин талкууладык. Куруу маселесин талкууладык. Жолугушууда эки өлкө башчылары транспорттук логистикалык байланыш тармагын кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Атап айтканда Словениянын Лука-Копер деңиз портунун Транскаспий эл аралык транспорт коридорунун долбооруна катышуусу боюнча бир пикирге келишти. Казакстан суу ресурстарын башкарууда словен тараптын алдыңкы тажрыйбаларын үйрөнүү менен бирге иштөөгө даяр. Маданий гуманитардык кызматташтык тууралуу да сөз болду. Билим, гылым және мәдениет саласында Билим берүү, илим жана маданият тармагындагы мамилелерди активдештирүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар. Словениянын билим берүү системасы жалпысынан дүйнө жүзү боюнча алдыңкы система катары таанылган. Ошондуктан биз эки өлкөнүн университеттеринин ортосунда байланыш түзүүгө кызыктарбыз. Казакстан Словениянын жогорку окуу жайлары жана изилдөө борборлору менен кызматташтыкты бекемдөөгө даяр. орталыктар менен ынтымактастыкты нығайтууга дайын. Тараптар эл аралык жана аймактык актуалдуу маселелерди талкуулап, жалпы позициясын белгилешти. Припричана сам да данашни Бүгүнкү жолугушуулар жалпысынан Словен менен Казакстандын ортосундагы мамилелердин жаңы барагын ачат деп ойлойм. Эки өлкө тең өз ара түшүнүшүүгө жана урматтоого негизделген эл аралык укук, туруктуу өнүгүү жана өнүктүштүк принциптерин колдойт. Мен буга ыраазымын. Келечекте да биз бул багытта иштөөнү улантабыз деп ишенем. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бергилешкен билдирүү кабыл алынды. Билим берүү, соода жана туризм сыяктуу тармактарда кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Эртең Борборкалаада соода инвестициялык байланыштарды кеңейтүүгө багытталган Казакстан-Словения бизнес форуму өтөт. Иш чарага катышуу үчүн Словениянын алдыңкы 25 компаниясынын чоң бизнес делегациясы келди.